Саламатсыздарбы элдик медианын көрүүчүлөрү, бүгүнкү элдик талкуу программабызда эл өкүлү Марлен Маматалиев мырза келип отурат. Биз бүгүн ошол депутаттык ишмердүүлүгү, жаш депутаттын алдыга болгон келечектеги көз карашы, ошондой эле аткарган жумуштары менен таанышмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Студияга келипиңизге рахмат. Ушул эң алгачкы эле суроо болсун. Келгениңизге бир канча жыл болду, анан ошол жылда кандай иштерди аткардыңыз? Сизди мисалы жаш депутат катары элдер кандай көрүшөт, кандай кабыл алышат? Мен келгениме 1,5 жыл болду. Жакында эле өзүмдүн ушул 1 жылдык ишмердүүлүгүм бүткөндөн кийин бир аз отчет катарында элге көрсөтүп баштаганда ошол жерде бир топ критикага душар болдум да. Сиз 4 жылдан бери эмне кылып отурдуңар, буга чейин шайлоо жакындаганда чыга баштадыңарбы дегендей ушундай бир топ комментарийлерди окуп алып, бир аз мындай кандай айтсам, жүрөгүм ооргандай болуп калды. Бирок мен айтайын дедим эле, мен келгениме болгону 1,5 жыл болду. Ошол 1,5 жыл болсо дагы мен 1,5 жыл ичинде 11 мыйзам иштеп чыктым. Азыр 12-син жазып атам. Негизинен караганда 12 мыйзамын иштеп чыктым. Андан сырткары биздин парламентте бул жөн эле мыйзам чыгаруу орган эмес. Биз ошол эле учурда элдин көйгөйүн көтөрүп, элдин маселесин көтөргөнгө байланыштуу биз бир топ маселелерди көтөрүп келебиз да. Ошогон 10дон 15ке чейин бир жакшы сунуштарым, элдин жакшы болсун жакшыртуу сунуштарын дагы киргизгем да. Ошолордун баардыгын параллельно алып барып жүрөм. Мыйзамдардын деле карап көрсөк, ошолордун баардыгы бир эле принцип менен жазылган, бир эле максат менен жазылган. Кантип элдин жашоосун жакшыртуу да. Сиз өзүңүз айтып атасыз, 11 мыйзам жаздым ушул 1,5 жылдын ичинде деп. Анан ошол мыйзамдардын көбүнчөсү кайсыл багытта жазылды? Кайсыл багытка, кайсыл экономикагабы же маданият тармагынабы же кайсыл? Жана айтып кеткендей эле мыйзамдардын баардыгы эле бир гана ушул элдин кызыкчылыгы үчүн жазылган. Көбүрөөк басым ошол элдин жашоосун жакшыртуу. Кантип ашыкча ушул бизге акча түшүү кайсыл жерден көбүрөөк түшүп калып, анын алкагында эгерде бюджетти толтурсак, анын алкагында жашоо турумубуз оңолот деген. Анан жана ошондой эле бизге эң мындай чума оорусундай эле бир болгон коррупциялык схемаларды жок кылуу максатында мыйзамдардын көбүнчөсү ошого жазылган да. Алгач ушул карап көрсөк, ушул тендер, биз өзү жакшы билебиз, тендерлер кантип өткөзүлөт. Алдын ала эле бир компаниянын өтүшүнүн баардыгын көзү жетип турат. Керек болсо сүйлөшүп алып, ар кандай жолдор менен, ыкмалар менен ушул тендердин акыйкаттык эмес өтүп атканын баардыгы душар болуп атабыз да. Мен ошолордун баардыгын ичинен изилдеп чыгып, бир 10 коррупциялык схеманы багыттап, аныктап, ошол схемаларга бөгөт коюу максатында иштеп чыккан мыйзамым. Жана андан сырткары ушул жол маселеси дагы бир топ орчундуу болуп келатат. Мына өзүңүздөр билесиз, жолдорду биз кредит алып куруп атабыз, бирок ошол эле учурда кайра эле жолдорубузду бузуп атабыз. Жолдордун бузулган эң негизги себеби ошол биздин атайын жол бузулбасын деп койгон таразаларыбыз бар. Ошол таразалардын өз максатында иштебей атканын себебинен ушул келип жатат да. Ошол биз таразаларды иштетүү максатында ал жерде коррупциялык схемаларды аныктап, ошол коррупциялык схемаларга бөгөт коюу максатында мыйзам иштеп чыктым. Жана дагы бирөөнү айтып кетсек, ушул биздин өзүнүн гендерибиз. Азыр өзүбүз билебиз, Кыргызстандын кайсы аймагында болбой эле ушул жергиликтүү эл менен инвесторлордун чыр-чатагы, китирешүү, ал эмнеден келип чыкты? Эң негизгиси биз билебиз, ушул лицензияны берип аткан маалда ошол бир ГКПН деп коет, мындай госгеология деп коет, ошол эле дубалды 4 бурчта эле берилип атканын маалымда. Ал болсо эч бир жергиликтүү эл менен макулдашуусуз берилет. Анан аягына келип инвестор ошол жерге өзүнүн акчасын киргизип, заводдорду керек болсо куруп коюп бүткөндөн кийин анан ушул чыр-чатак чыгып атат. Ал эмнени алып келет? Биринчиден, биздин ушул инвестиционный климатыбызды терс жагынан көрсөтөт. Бизге bundan нары кайсыл инвестор келмегиле. Бир нерсе куруп атсаң, ал жактан эл чыгып сен менен ал күрөшүп атса. Бирок ошол эле учурда биздин өзүбүздүн Кудай берген жаратылышыбыз, бир сонун мамлекетибизди ар кандай ыкмалар менен экологиябызды бузуп атабыз. Ошолорду алдын ала элге айтып, мен сунуш кирип атканын бирден бир немеси өзгөртүүсү мыйзамга. Биз айтып атабыз, ошол лицензия берердин астында сөзсүз түрдө ошол компания келип жергиликтүү бийликке, мындай айтканда жергиликтүү депутаттарга ошол долбоорун толугу менен проектисин элге түшүндүрүп берет. Биринчиден, эмне пайдасын алып келет? Кыргызстанга, ошол жергиликтүү элге, жергиликтүү бюджетке, анан эң негизгиси кандай зыяндыгы болот? Ошол экологиялык жактан кандай зыяндыгы болот? Анан ал зыяндуулукка карама каршы келе турган
иш чаралары барбы же жокпу. Эгерде анын баардыгын элге ынандыра албаса, элге түшүндүрө албаса, эл ага макул болбосо, анда лицензия берилбейт деп атабыз да. Эгерде эл ага баардыгын макулдугун берип, анан биз лицензияны берсек, мындан ары эл да чыкпаш керек, анан эч кандай бир ушундай чыр-чатактар да болбош керек деген ушундай ыкман менен мыйзам жазып чыкты да. Ошо мыйзам жазылып атат, бирок мыйзамды көзөмөлдөгөндө урган сиздерсиздер да. Ошол боюнча дагы бир өкмөттү сындап жүрөсүз. Дагы кандай болот? Ар бир ушундай негизги характерим бар да, бир жумушту баштаганда аягына чейин чыкканга аракет кылам. Кандай бир сунушум болбосун, же бир жөн эле менин ошол жакта жогорку кеңеште выступлением болбосо, мен аны аягына чыкканга аракет кылам. Ошол эле мыйзамдарды дагы жазгандан кийин алардын аткаруусун дагы көзөмөлдөйм да. Эми негизги эле биздин өзүбүздүн функциябыз, ошо көзөмөлдөө функциясы бизде болгондон кийин бул ишибизди аягына чейин алып барышыбыз керек. Мен ар бир мыйзам өткөндөн кийин ал мыйзамдын аткарылышы боюнча, ал мыйзамдын аткарылышына түрткү болгон ошол атайын документтер кабыл алынат, подзаконный акттар, токтомдор, положениялар, ошолордун баардыгын бир сыйра текшерип чыгам да. Туура кабыл алындыбы, биз негизги максатыбызга жеттикпи, жеткен жокпузбу деген көзөмөлдү мен сөзсүз түрдө алып барам жана алып барып да келип атам да. Бул жагында мен ойлойм, биз ишти дагы күчөтүүбүз керек. Сиз туура белгилеп кеттиңиз, айрым учурларда биз мыйзамды жазып алабыз дагы, бирок аны көзөмөлдөбөй калабыз дагы, анан ал мыйзам кагаз түрүндө эле калып калып атат да. Ал жагы бар. Мындан сырткары ушул эмки келе жаткан шайлоого карата ой пикириңиз кандай? Эми мына элибиз ар дайым сындап, өзгөчө ушул созувда аябай катуу сындады да. Ар кандай айтылбаган сөздөр айтылып атат коомчулукта. Мына мен ойлойм, бизде конституция боюнча, мыйзам боюнча эл өзүнүн баасын 5 жылда бир бере алат. Ошол заманына келатат. Келечки учурда ошол кыйкырыктардын баардыгы, айтылган пикирлердин баардыгы эске алыныш керек. Ошол иштеп атабы депутат, иштебей атабы, ошол жерде баасын бериш керек деп ойлойм. Эгерде кандайдыр бир партия ошол жерге тизмеге киргизип атканда дагы элдин үнүн укпай иштебеген депутаттарды киргизип алса, мен ойлойм, анда эл буга баа берип туруп, эл андай партияларды өткөзбөш керек да. Ошондо гана мен ойлойм, биз мындайча айтканда цивилизованный метод менен тазалап алат элек. Анан эми азыр мисалы депутатты азыркы учурда жөн эле кетип калып же алып койгон механизм жок болгонуна байланыштуу бир эле ошол шайлоо мезгилинде биз баа бере алабыз. Ошентип мен ойлойт элем, азыр мына урматтуу элибиз, сиздер каалаган убакыт, учур келди, сиздер күткөн учур келди. Ошо 5 жылдык ишмердүүлүгүн баалап туруп, кандайдыр партиянын болбосун же ошонун ичиндеги өзүнчө депутаттар болобу, ошолорго баа берип, мен ойлойм, эгерде жакшыларын, эң мыктыларын тандап алсак, эң мыкты депутаттар келсе, албетте бул мамлекеттин өзгөрүшүнө, жакшы жагына өзгөрүшүнө түрткү болот. Бул 100% мындай далилденген эле нерсе да. Эл да буну өзү түшүнүп калды. Ушул созувду эң көп сындады деп айтып атпайсызбы? Баягы бул сындын көбү эле интернет тармагынан келип атканы деле белгилүү. Өзүңүз деле интернетке отурасыз, соц тармактарга отурасыз, анан ошол сындарды, жеке сизге жазган сындарды кандай кабыл аласыз? Өткөндө эле мисалы баягы бир азаттыктын бир каарманын окутам деп бир сынга кабылдыңыз окшойт да, пиар болуп атат деген. Ошол боюнча дагы токтоло кетсеңиз. Эми биз демократиялык жолду тандагандан кийин ал жерде сөзсүз түрдө элдин ар кандай ой пикири болот. Ал ой пикирди кабыл алганды үйрөнүш керек да. Эми өзгөчө мына саясат жолунда жүргөндөн кийин, саясатка өзүң башың тыгып алгандан кийин буга даяр болушуң керек. Албетте баардыгы ыраазы кыла албайсың, бирок ошол эле учурда жөнөкөй критикаларды, туура айткан критикаларды кабыл алыш керек. Ал эми жөн эле ойдон чыгарган андай болбогон, каралоо нерселерди дагы эске алыш керек да. Бирок мен жеке өзүм үчүн жаш депутат катары мындай жөн эле каралоолор мага катуураак бир аз тиет да. Мен ошону өзүм аркылуу өткөзүп калам. Мүмкүн бул азырынча ошондойдур, мүмкүн кийинчерээк бул кетип калаттыр, бирок мен сөзсүз түрдө ошолордун айтылган пикирлерин тастыктоого аракет кылам да. Анткени эми чындык сенде болсо, сен чындыкты көрсөтүшүң керек. Ошол эле сиз айтып кеткен жана Бекзат боюнча айтып кетсек, ал жанагы Москвада жүргөн биздин 1 миллионго жакын ошол жарандарыбыздын бири. Эми ошол жөнүндө сюжет тартылып калыптыр. Ал сюжетти баардыгы эле ошо жаңы жылдан кийин көргөн убакытта мен да көрүп калдым. Эми мен деле адаммын, мен деле ошол сюжеттин алкагында ушул балага кандай жардам берсе экен деген эле ниетте кылган жумушум да. Андан сырткары мен ошол убакта азыр мына ушул учурда мен 22 студент, ал эле эмес, 22 студентке ошол өзүмдүн
каржылап ушу өзүм бекер ушул балдарды башка мамлекетке барып окуп келсин деген мындай иш жүргүзүп аттым эле. Ошол Германиядагы квотасы болчу эле. Ал да бала ушу Германияда окуйм деген сөзүн угуп калып, тилегин угуп калып, мен ошол бала конкурсту жок эле өтсүн дегем да. Анткени биз жана 22 квотаны жөн эле бербей, тааныш билишчи дагы бир эмес, атайын ушул бүт Кыргызстан боюнча айланып келип, көрүп, ошолордун арасында сынак өткөзүп атабыз. Анан көбүнчөсү ушул бир аз колунда жокторго мындай көбүрөөк акцент кылып атабыз да. Эми анткени колундагылар эми түшүнүктүү, алар окуп алат, ал эми колунда жок, ошол эле учурда бир акылдуу биздин балдарыбыз аймактарда бар да. Ошолорду сууруп чыгып, башка мамлекетке жиберип, ошол жерден окутайлы деген бир жакшы ниетибиз болчу да. Бул жерде ушул атайын жаштар конгресси кайрылып калды. Сиздер ар дайым эле жаштар дейсиңер, лозунг боюнча эле калып калат, бир мындай көрүнүштүү бир иштерди кылып берсеңиз жакшы болот эле деп ушундай сунуштап калды эле. Мен ал сунушту толугу менен колдоп, анан чогулуп бирдикте ушул долбоорду алып келатабыз да. Анын алкагында биздин эң негизги максат, мына биз көрүп атабыз, Сингапурду мен ар дайым ушул мисал катары айтып келем да. Сингапурда кен эмес, жаратылыш эмес, керек болсо иче турган суусу жок. Бирок өз убагында алар жаштарга билим салым кошуп, ошол жаштарды баардыгын башка мамлекетке жиберип, ошол жаштар азыркы Сингапур кылган ошол жаштарда илим билимди алып келген дагы ошол эң негизги ресурс, эң негизги багыт жаштардын билими деп туруп, билимге көп неме кылган да, басым жасаган. Биз дагы ошол максатта басым жасаган. Ал эми пиар боюнча мен бир эки сөз айтып кетейин. Эми бул жерде айтылып кетти. Мен негизи эми элдин тандалган депутаты катары мен сөзсүз түрдө өз ишмердүүлүгүмдү көрсөтүшүм керек да. Мен ал жумушту алып барып жүрөм. Элге көрсөтөм, отчетту берем. Анткени мен эл тандады, мен элге эмне жумуш кылып атканымды мен көрсөтүшүм керек. Жеке бекзат боюнча мен эч кандай бир пиар кылган жокмун. Анткени менин турмуштук принцибим ушундай. Мен кылган жакшылыктарымды аракет кылам көрсөтпөгөнгө. Эгер кандайдыр бир жакшылыктарым көрүнүп калса, анда аны көрсөткөнгө макулдугун берем. Эми бекзаттын эле окшош дагы бир окуя бар. Бекзатка чейин эле болгон окуя ушул күздөрдө болду экен. Мен Москва шаарына барып калганда ошол жерде биз дагы бир ушундай эле бир бекзатка окшогон бир жараныбызды жолуктуруп калдым. Ал айтып калды, мен ушул тамак ташып иштейм деп, ошондой эле рюкзакты, бирок сары эмес, жашыл цветтеги форма экен. Формасынча бир бала жүргөн. Мен ушинтип тамак ташып айла жоктон ушул жакта жүрөм. Болбосо мен ырдайт болчумун, мен талантым бар эле, мен жакшы ырдайм деп калды. Анан мен айттым, Нурболот деген бала, мен айттым, Нурболот, сен бияка учуп кел, анда мен сага келейин деп жардам берейин деп. Анан учуп келген ошол бала, мен ага жардам бергем. Азыр өзүнүн альбомун чыгарып, жакын араларда альбомун тартуулайм деп атат. Бирок бүт тойлордо ырдап, мага клиптерин жиберип турат, ырдап, өз ишмердүүлүгүн Кыргызстанда кылып атат. Жанагы кыйналып жүргөн бала өз мекенине келип, өз ата-энесинин кучагында, өз туугандарынын кучагында, өз мамлекетинин кучагында өз ишмердүүлүгүн биякта алып баратат. Мен ойлойм, мен эгер пиар кылсам, мен ошондой пиар кылмакмын. Эгерде мен пиар деген мындай атка коно турган болсом дейм да. Эми ошон үчүн мен бул жерде айтып кетет элем, мен пиардан алысмын, бирок ошол эле учурда адаштырбаш керек. Мен отчет берип атам элиме. Отчетумду берем. Бекзаттын окуясы боюнча дагы улай кетели. Ушул окуу негизи ага чейин эле долбоор бар, ага чейин эле окутуп жүргөн турбайсыздарбы? Анан эми дагы мындай окуулар болобу? Жардам берип турасыздарбы? Мындай окутуулар улантылабы деген суроо. Мен өзүмө ушундай максат коюп атам. Эгер ошол максаттардын баардыгы ишке ашып калса, жылда өткөзөйүн деп атам. Бир жылда жок дегенде ушул 20-20дай балдарды жиберип турсак, мен ойлойм, ушул балдар келечекте келип, өз мамлекетине өз салымын кошуп, Кудай буйрса биздин мамлекетти өнүктүрө турган балдардын бири деп ойлойм. Анан сыртта жүрүп окуган башка да, анан бул жакта окуган башка, мен ойлойм, ал жерде көз караш өзгөрөт. Ал жерде современный технология деп, заманбап технология деп, ошолордун баардыгын камтып келип, ошол жашоону камтып келип, бул жака келип, сөзсүз түрдө өз салымын кошот деп ойлоймун. Жана бул боюнча жумушумду сөзсүз алып барам. Эми негизи эле жогорку кеңеште бир чакан эле жаш депутаттар, активдүү депутаттар бар. Алардын катарында дагы сиз жүрөсүз. Эми келечектеги ошо Кыргызстанды, келечектеги өлкөнү кандай көрөсүз? Экономикасыбы кандай кылыш керек? Мисалы, азыркы учурда талкуу болуп аткан ат башыдагы соода логистикалык борбор курулуш керекпи, курулбаш керекпи деген сыяктуу да, ушундайлар келиш керекпи, инвесторлор? Биз бир нерсени өзгө камтып алышыбыз керек. Өзүбүз үчүн түшүнүп алышыбыз керек да. Кыргызстан мамлекетибиз кандай ресурстар менен өзүн байып кете алат.
бизде суунун эң үстүндө чокусунда туруп алып, биз айрым учурларда башка мамлекеттен электричествоны экспорт кылып алганыбыз биз үчүн уят. Импорт кылып алганыбыз уят да. Биз ушул багытта ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүшүбүз керек. Полный болгон ошо ГЭСтердин баардыгын курушубуз керек. Керек болсо ушул электричествоны башка мамлекетке салып, ошодон чоң пайда көрүшүбүз керек. Бул бизде Кудай берген суубуз бар. Экинчи биздин бул жаратылышыбыз. Жаратылыш кандай, сонун баардыгыбыз жакшы билебиз. Ошону туура пайдаланып, ошону мындайча айтканда туристтер үчүн эң ыңгайлуу өтө жакшы мамлекетке айландырышыбыз керек жана ошону сервис деп коет, ошону эң жогорку деңгээлге көтөрүп алышыбыз керек да. Үчүнчүсү биздин ошо гендер, бирок ошол гендерди дагы өзүнүн жаратылышыбызды булгабас үчүн туура пайдаланып, жана ошондой эле ошол жерде чыгып аткан алтындарыбызды дагы жөн эле берип коюп атпайбызбы азыркы учурдачы. Мен бирден бир мыйзамым дагы ушуга байланыштуу. Мен айтып атам, жок дегенде кеминде готовый продукция алтын 30% Кыргызстанда калсын деп атам. Баягы налог, соцотчисление алардан сырткары жок дегенде 30% Кыргызстанга калсын. Эми унте берсек эртең алтын калбай калат. Анан биз же алтындын 1 граммын көрбөсөк, болгону биз кандайдыр бир төлөмдөрдү гана көрүп калатсак, мен ойлойм бул туура эмес подход. Биз сөзсүз түрдө жок дегенде башка немелер тийбей эле коелу, бирок алтынга, анан баалуу металлдарга ушундай норманы киргизишибиз керек. Мен ушунун мыйзамын жазып отурам. Ал эми жаштар боюнча айтып калдыңыз. Эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз өзүбүздүн салтыбызга байланыштуу, биз өзүбүздүн аксакалдарыбызды баардыгын сыйлашыбыз керек. Биздин эч бир аларга мындай неме кылбай, аларды урматташыбыз керек. Бирок ошол эле учурда азыр эми заман өзгөргөнгө байланыштуу жаштар көбүрөөк келиш керек да. Парламентте мен тескерисинче көрөт элем, ушул бир 30% биздин аксакалдарыбыз калса, алардын бизге сөзсүз түрдө акыл насааты, алардын берген сунуштары, алардын айтып аткан сөздөрү бизге өтө маанилүү. Алар жашоо турмушту көбүн көргөн. Бирок ошол эле учурда, азыркы учурда эмне жетишпей атат. Өзүбүз көрүп атабыз, замандын канчалык бат кетип атканы, канчалык технологиялардын өнүгүп өсүп кеткендери. Эми аларга биздин чын айтканда аксакалдардын азыркы учурда ал заманга жооп бере албай атканын көрүп турабыз да. Биз ошон үчүн парламентке көбүрөөк жаштар келсин деп айтмакчымын. Канчалык көбүрөөк жаштар келсе, ошончолук креативдүү, тез сунуштар, мыйзамдар кабылданып турат. Ошончолук тез мамлекетибиздин өнүккөнүнө түрткү болуп турат эле да. Ошол эле парламент жаш болсо, ошол эле мамлекеттин өкмөтү дагы жаш болот. Анткени парламент ошол өкмөттү түзөт, ал өкмөт дагы жаш өкмөттү түзсө, ал жаштар бат-бат кыймылдап, ушул азыркы учурга жооп бере турган шарт болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн бизге жаштар дагы сөзсүз түрдө көбүрөөк керек деп эсептейм. Ошого мен ойлойт элем, эл дагы өз баасын бериш керек. Чоң рахмат, келип эфирде кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сизге дагы ийгилик каалайм. Ушуну менен элдик талкуу программасы соңуна чыкты. Биз менен бирге болуңуздар. Биз дагы мындан кийинки эфирлерде эл өкүлдөрү же болбосо башка ишмерлер менен маек кылып турмакчыбыз. Саламатта калыңыздар.